Жугуштуу илдет Бишкек шаарында көп катталууда. Соңку аптада ооруп калгандардын саны кескин өсүп кетти. Борбордогу номер 8-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна эле күнүнө 600дөн ашык бейтап кайрылууда. Арасында жугуштуу илдетке чалдыккандар да бар. Ооруну жайылтпоо максатында дарыгерлер коронавируска чалдыккандарды атайын өзүнчө ачылган кызыл бөлүктөн кабыл алып жатышат. Сразу эле фильтрге барып, ошо фильтрден врачтар чыгып, дежурный врачтар чыгып көрүп, анан кийин подозрение болсо сразу мобильная бригада чакырылып, алардан анализ алынып, анан ары или домашняя обсервация, или госпитализация болуп атат да. COVID-19 диагнозу тастыкталган жаңы дагы 207 учур катталып, 48 жаштагы бир бейтап каза болду. Ооругандардын жалпы саны 3726 адамга жетти. Саламаттык сактоо министринин орун басары өлкөдө эпидемиологиялык абал кескин түрдө начарлап кеткенин билдирди. Дарыгерлердин айтымында оору сырттан келгендерден эмес, өлкө ичинде жуктуруп алгандар басымдуулук кылууда. Акыркы учурда бейтаптар ооруну кайдан жуктуруп алгандарын да аңдабай калууда дейт дарыгерлер. Жугуштуу илдетке негизинен 18 жаштан 55 жашка чейинки калктын активдүү катмары кабылып жатат. Акыркы мына жумада өтө тез өсүп кетти. Тез өсүп кеткенине байланыштуу мындай кошумча иш чаралар дагы аткарылып атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы айтып атат элем. Максатсыз, значит, көчөгө чыкпагыла биринчиден. Экинчиден бет кап менен жүрүңүздөр. Анан кийин үчүнчүдөн ушул тез колуңуздарды жууп туруңуздар. Тез колуңуздарды жууп, анан кийин эл көп болгон жерге барбаңыздар деп. Бүгүнкү күнгө илдетке чалдыккандар менен жакын байланышта болгондордун саны 15065 адамды түздү. 600дөн ашык бейтап ооруканада дарыланууда. 12 адамдын абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө. Ооруну жуктуруп алгандардын 50%-ында илдеттин белгилери белгисиз өтүп жатат. Учурда 1000ге жакын адам үй карантининде. Өзүндө оорунун белгилери байкалбаганы менен алар үйүндөгү улгайган адамдарга, балдарга жуктуруп алуу коркунучу жогору. Мындан улам дарыгерлер жаштарды этият болуп, максатсыз көчөгө чыкпай санитардык эрежелерди сактоого чакырат. Элдер өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер карайт да, өздөрүн ойлошпойт, үй бүлөнүн балдарын, келиндерин, неберелерин ойлошпойт да, ушу жүрүшөт. Ошолорго да айтыш керек да, улуу адам болгондон кийин биз баарыбыз айтышыбыз керек. Жаш балдарга айтышыбыз керек, өспүрүмдөргө, кыз келиндердин баарына айтышыбыз керек да, өзүңөрдү өзүңөр сактагыла, масканы, бет капты кийгиле, колуңарды жуугула. Обязательно бир адам менен экинчи адамдын ортосу 1,5-2 метр болуш керек. Эгерде маршруткага түшүп атса, ошо маршруткадагы дагы көп киши болсо, ошол жака бет кап жок түшпөш керек. Өлкөдө эпидемиологиялык абалдын кескин түрдө начарлашына байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги ыкчам чараларды кабыл алып, калк үчүн оорудан сактануунун жаңы алгоритмин иштеп чыкты. Жарандарда эгер төмөнкү белгилер байкалса, дене табынын көтөрүлүшү, даам же жыт сезбей калуу, ич өтүү, алсыз болуп тер басуу, муундардын оорушу же башка белгилер. Ошондуктан үйдө болуңуз, бет кап тагынып үйдөгүлөрдөн обочолонуңуз, бөлмөдөн чыкпай өзүнчө идиш колдонуңуз, гигиена эрежелерин сактаңыз, колду тез жууп, 118 номуруна же үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна оорунун белгилери боюнча кайрылсаңыз болот. Белгилери боюнча дарылоо, суюктукту көп ичүү сунушталат. Дене табы 38,5 градустан көтөрүлсө, парацетамол же ибупрофен ичүү сунушталат. Кыймылда болуп жүрүү, башка өнөкөт ооруларга байланыштуу дарыланууларды улантуу. Эгер оору оорлошуп жөтөлгүчөп дем алуу кыйындаса, дарыгерлерге кайрылса, дарылоонун андан аркы багытын аныктайт же ооруканага жатуу сунушталат. Лабораторияга анализ же тест тапшырууга, өпкөнү текшертүү үчүн медициналык жайларга баруунун да кажети жок. Өпкөдөгү өзгөрүүлөр оорунун белгилүү бир убактысынан кийин пайда болот. Жугуштуу илдеттин 80% белгиси жок байкалбаган формада өтөрүн унутпаңыз. Ошол адамдын температурасы өтө жогору болбосо, мына өзүңүздөр билесиздер. Жогору болбосо дегенди кечиресиз, канча болуш керек ошондо? 38ден ашпаса деген. 38 градустан ашпаса, эгерде анан кийин бессимптомный деп атабыз, биз бессимптомный течение деп атабыз. Ал жерде бессимптомный течение же легкий течение боло турган болсо, биз үй карантинде ошол дарыгерлердин контролунда болот дагы. Андай эч кандай негиз жок, ооруканага жаткызганга негиз жок. Мындан улам дарыгерлер эгер абалы оор болбосо, бирок жугуштуу илдеттин белгилери байкалса,
дүрбөлөңгө түшүп тез жардам чакыруунун кажети жок экенин эскертет. Ошол эле учурда медицина кызматкерлери колдон келсе улгайган курактагы адамдарды үйдөн чыгарбай, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого чакырат. Себеби коронавирус өнөкөт оорулары бар жарандардын ден соолугуна кооптуу. Оору ылдам өөрчүп кетүү коркунучу бар. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.